Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, биз саат 11-ден 4 мүнөт өткөндө 1-май райондук ички иштер башкармачылыгына жеткизилгенбиз. Биз 2 саат бою коридордо жөн эле турдук. Андан кийин 3 саатка жакын убакытта следователь Эмилбекович Кубанычбек деген жигит бизге материалдарды чогултуп, азыр сотко барасыңар деди. Анан эмнегедир эле бизди СОП деп коет экен, бул служба обеспечения безопасности деген дагы бир отдел бар экен. Ошол жерде 2 жигит бизди кабинетине камап, сыртка да чыгарбай атат. И адвокат Акзам Дүйшеналиев биздин статусту сурады. Булар задержанныйбы десе, бир жигит бар экен. Азыр көрсөтүп коеюн силерге. Могу турган жигит ошо силер задержанныйсыңар деди. Адвокаттын түшүндүргөнүнө караганда, задержанный статуска ээ болгонубуздан кийин биз дагы 24 саат бою кармалып турушубуз мүмкүн экен. Ошо 24 сааттын аралыгында биздин алиги законный задержанияны, ошо законный экенин аныктоо үчүн сотко жөнөтүшөт экен. Служба общественной безопасности УВД Первомайского района, старший лейтенант, сказал то, что мои подзащитные Эндрюш Токтонасыров, Динара Шарафонова и Азиза Папановна задержаны за подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного Кодексом Кыргызской Республики. По статье, сейчас статью нам укажут в протоколе. В течение 24 часов они сейчас должны за задержание законности направить в суд, да? Материал направить в суд о законности и обоснованности задержания и направить уведомление в прокурору Первомайского района. Спасибо. Отурган бала, кыздын жанында отурган. Аты Асылбек. Ошо участковыймын деген. Эми кармалганыбыздан почти 6 саат убакыт өткөндөн кийин протокол правонарушения деп 6 сааттан кийин түзүп атат. Мен бул баладан сурадым, балам, сенин менде энең барбы? 60-тан ашып калган. Мен бала чакаң барбы? Кантип уялбай айтып атасың? Мен правонарушение жасадымбы? Десем, жасадыңыз дейт, жасадың, укпадың деп. Деп неме кылат? Мен чыны жарылып кеттим, чыны каргадым. Жакшы көрбөй кал дедим. Менде эненин арба болсун, менде эненин көзүн жашы урсун дедим. Кантип уялбай айтып атасың? Мен эч кимисине бир каршылык кылганым жокмун, каршылык көрсөткөнүм жокмун. Отур дедим, машинасына отуруп келдим. Мынакей мына жигит алып келди биздичи. Мына отурган жигит. Аты Арман. Прокурор күтүп атат, ошол жакта аким күтүп атат деп салып келди. Машинасына отур дедик, отурдук. Ортодон 6 саат өтүп кеткенден кийин эми азыр бизге эч нерсе таппастан протокол задержания түзүп атышат. 24 саат карбайбыз деп. Вы где работаете? Урматтуу достор, мен кичине расслабиться эткенимен капа болбогула кечирим сурайм. Ошо мен чыдабай кетип, али көзүмү бакырайып карап туруп, калпайтып протокол түзүп кыйкырып аткандан баламан дагы жаш бала. Менин балам 44-кө чыкты, чоң баламчы. Баламан дагы жаш бала. Ошондой мамиле кылгандай мен кичине эмоция калтырып койдум окшойт, бирок азыр мага мелкий хулиганство деп дагы бир протокол түзүп атышат.